Бардык өлкөнүн эли үчүн эң биринчиден эмне керек? Сөзсүз туруктуулук. Эң башкысы азык-түлүктөрдүн бааларына болгон туруктуулукка жетишип, инфляциянын деңгээлин кармоо зарыл. Биздин өлкөдө рынок шартында баалардын өйдө төмөн болуп турушун Улуттук банк атайын ыйгарым укуктарда каралгандай инструменттери аркылуу жөнгө салып турат. Акча кредиттик саясатты жүргүзүү аркылуу Улуттук банк азык-түлүк рыногунда туруктуулукту камсыздайт. Улуттук банк экономикадагы акчанын көлөмүн жөнгө салып, жана насыялардын көлөмүн аныктап турат. Ушундай ыкма менен Финансы институту бааларды көзөмөлдөп, инфляциянын жетиштүү деңгээлде кармап турат. Ушунун бардыгы Кыргызстандын Улуттук банкынын башкы функциясы болуп эсептелет. Азыр биздин өлкөдө баалардын өсүшү 10%га жетпейт. Что такое инфляция? Инфляция – это тенденция. Инфляция экономикада товар менен кызматтарга баалардын жалпы деңгээлин туруктуу өсүү тенденциясы. Бул аныктамада эки сөз зор мааниге ээ болот. Бул туруктуу жана жалпы деген түшүнүктөр. Туруктуу деген түшүнүк инфляция бул узак процесс болгонун түшүндүрөт. Ошондуктан аны баалардын бир мезгилде көтөрүлүп кетүүсүнөн айырмалаш керек. Жалпы сөздүн маанисине карасак, инфляция экономикада баалардын бардыгын өсүшүнүн билдирбейт. Айрым товарлардын баалары ар кандай болушу мүмкүн. Өсүп, төмөндөп жана өзгөрүлбөй турушу мүмкүн. Баалардын жалпы индексинин өзгөрүшү маанилүү болот. Общий индекс – это и есть инфляция. Эгерде сөз инфляция тууралуу болуп жатса, мисалы 7% десе, анда баалардын орточо өсүшү 7% болгондугун көргөзөт. Бул канчалык таң калыштуу угулса дагы инфляция өнүгүү үчүн өтө маанилүү. Инфляциялык процесстердин жоктугу экономикада бир маселе бар экендигин көргөзөт. Кыймылсыз убакытта нөлгө түшкөн жеттерс инфляцияны көргөзүп турат. Башкача айтканда, товарларга болгон керектөө жана тейлөөлөрдүн деңгээли түшүп, өндүрүүчүлөр продукцияларын сата албай калышат. Мындай абал бааларды түшүрүүгө жол ачат. Бул негизинен экономикага терс таасирин тийгизет. Вообще следует понимать, что Национальный банк в рамках своих полномочий через свои инструменты может влиять только на денежную инфляцию. То есть на Улуттук банк ыйгарым уктарына ылайык инфляциянын деңгээлине акча мүнөздөгү факторлорго гана таасир этет. Башкача айтканда, экономикада акчанын санын жөнгө салуу аркылуу көзөмөлдөйт. Ал эми монетардык эмес факторлорго, импортко болгон жогорку көз карандылык, түшүмдүн төмөн болушу, салык салынышы, тарифтердин кымбатташы, дүйнөлүк баалардын көтөрүлүшүнө Улуттук банк таасир эте албайт. Айта кетчү жагдай, учурда баалардын өсүшүнө да ушул монетардык эмес факторлор таасирин тийгизүүдө. То есть это, например, наша высокая импортозависимость. Азыркы күндө рыноктогу абал туруктуу. Улуттук банк экономиканын өсүшүн жөндөп турат. Анын механизми жөнөкөй эле. Борбордук банк сунуш талаптарга жараша акчанын көлөмүн көбөйтөт. Муну менен бааларга терс таасири тиерине дагы чоочулашпайт. Мындай саясатты жумшак деп аташат. Ал эми акча кредиттик катаал саясатты инфляциянын өсүшү байкалганда жүргүзүшөт. Андай учурларда экономикага акча салуунун көлөмү төмөндөйт. Мындай чара туруктуулук калыбына келгенчекти жүргүзүлөт. Ушул жылдын март айына чейин Улуттук банк акча кредит саясатын жүргүзүүдө акча көлөмүнө тандалган. Азыр эми пайыздык чендери же акчанын баасы ориентир болуп тандалган. Улуттук банктын эсептик чен өзгөрүүсү чарба субъекттерге акча кредит саясатынын курсун көп маанилүү көрсөтүп, түшүнүктүү болууда. Кыргызстандын башкы банкынын көздөгөн максаты эсептик чендин экономикага тийгизген таасирин күчөтүп, банк аралык рынокту өркүндөтүү. Бул рынокто пайыздык ченемдердин төмөндөсүнө жол ачылары күтүлүүдө. Улуттук банктын 28 күндүк ноталарынын кирешесине эсептик ченди байлоо алынып салынды. Эми эсептик ченемдер ай сайын Улуттук банктын башкармалыгынын чечими менен аныкталып турат. Решение о размере учетной ставки определяется на основе отчета. Эсептик чендин өлчөмү боюнча чечим отчет жана анализ экономикада өзгөрүү сценарийлердин негиздеринин карап чыгуу менен аныкталат. Анын үстүнө эсептик чендин өлчөмүнүн аныктоо инфляцияны болжолдоолорго багытталган. Исходя из этого, Национальный банк определяет размер учетной ставки.
Эсептик чен деген термин экономикадагы насыялоо процесстерине мүнөздүү түшүнүк. Биринчиден, бул эсептик чен менен борбордук банк коммерциялык банктарга насыялоосун аныктайт. Бул түздөн-түз байланышкан. Эсептик чен канчалык жогору болсо, коммерциялык банктар кардарларга насыясын пайыздык ченин өлчөмүн ошончолук жогору коюшат. Же тескерисинче, төмөн болсо төмөн болот. Биздин өлкөбүздө жаңы механизм иштеп кетиши үчүн Улуттук банк коридор иштеп чыкты. Тагыраак айтканда, эсептик чендин коридору катары чек араны аныкташты. Үстүңкү ченем эң жогорку насыялык көрсөткүч овернайт 9%ды түзөт. Мындай овернайт насыялары коммерциялык банктарга толук кандуу иштешине керектүү акчалай жардам алуусуна мүмкүнчүлүк ачат. Ал эми эң төмөнкү коридордун ченеми катары Улуттук банк жаңы овернайт депозитин киргизди. Коммерциялык банктар каражаттардын 1 түндүк пайыздык кабыл алуусунун эсептик чени бүгүнкү күнү 1,5%ды түзөт. Банктардан ашыкча өтүмдүүлүктү арттырууга жана коммерциялык институттарга көп каражаттарын киргизген үчүн нивелированиянын максаты. Жөнөкөй сөз менен айтканда, кардарлар өз каражаттарын кассалар менен түшөгүн астына катпай банктарга салышы үчүн банктар депозиттер боюнча пайыздык чендерин кайра карап чыгууга кызыктар болушат. Бул өзгөрүүлөр банктын системасына акчанын агылып келүүсүн көбөйтөт. Бул схема кандай иштейт? Эгерде кайсы бир коммерциялык банк акча таңкыстыктыгына кабылса, алар Улуттук банктын овернайт кредиттерин алкагында каражат ала алышат. Эгер тескерисинче акча каражаттары ашыкча болуп, экономикага терс таасири тийип жатса, борбордук банк жүгүртүүдөгү ашыкча акчаларын алып кое алат. Жыйынтыгында банктардагы пайыздар эсептик чендеги коридордон ашпаш керек. Тагыраак айтканда, Улуттук банктын эсептик чендерине карата багытталуусу шарт. Бул механизмдин өзгөрүүсү эң биринчи банктын кардарлары сезип баштайт. Улуттук банктын пайыздык чен өзгөрүүсү рынок шартында пайыздарга таасир этет. Бул акча каражаттары же башкача инвестицияларына суроо талап көбөйтөт. Инвестициялардын көлөмү ички продукциясынын өтүмдүүлүгүнө түздөн-түз таасир этет. Албетте, товар менен кызматка суроо талап көбөйтүп, алгачкы товар менен кызматтын баасын көтөрүп, жалпысынан инфляцияга таасир этет. Адистер жаңы өзгөрүүдөн экономикада тез эле жыйынтык чыкпастыгын жана сөзсүз оң натыйжа берерин айтышууда. Эң башкысы, Улуттук банк экономиканын туруктуу өнүгүшүнүн бөлүнгүс шарты болгон баалардын туруктуулугун кармап жана аларды сактоосу зарыл. Бул карызгерлерге пайыздык чендерди төмөндөтүп, Кыргызстандын инвестициялык климатын жакшыртууга өбөлгө түзөт.